Мухлиса, эмне кылып атасың? Арсай калпак текетам. Калпак тигип атасың. А булардын баарын өз колуң менен тигип атасың ба? Ооба. А үйрөнгөндө кыйынчылык болбодубу? Жок. Biz kaya şekerler uyuyatat. Anan biz mama kılıp ketebiz. Uyanabız. Жакшы. Мухлиса, сен досторуңа салыштырмалуу мындай тиккенди, колуңда бир нерсе жасаганды кызыгат экенсиң да? Келечекте ким болгуң келет? Gelirsek sever balıkım gelir. Ukamamını uyuyatakip belek kılıkım gelir. Дагы кандай максаттарың бар? Dağ maksatlarım abam taydığına mektepte yüzdüm. Mama kılıkım gelir. Mektepte ukalarıma ait tekabberim gelir. Калпак тигип атабыз. Калпак улуттук кыргыздын улуттук баш кийим эсептелет. Негизги кийим, баш кийим эсептелет. Анан бул калпакты биз мына чекедеги жолдорун кандай түс менен сак. Мухлиса 8-класста окуйт. Ал курбулары арасында активдүү. Ар бир сабакты калтырбай окуп, тескерисинче мугалимдерди шаштырат. Берилген тапшырмаларды калтырбай аткарат. Аны өжөрлүк сапаты досторунан айырмалап турат. Анткени кандай ишти баштабасын акырына чыкмайынча жаны жай албайт. Себеби чоң максаттарга жетүү үчүн билим, аракет өтө маанилүү экенин ал жакшы билет. Эгер аяз ата бар болсо, мага бир тигүүчү машина белек кылуусун каалайт элем дейт жакшылыктан үмүт үзбөгөн каарманыбыз. Sanırsızlığa ukam, sanırsızlığın menen sen menen ay dayım bezike balıkım dep meme belek kılıkım gelir. А өзүң аяз атадан кандай белек алгың келет? Özüm ayaz atadan meme masinka, Машинка. put masinka. Тигүү машинкасы. Мынандай бир тапшырманы берип койсом Мухлисага, аны бүткүчө чыдабайт да, ушуну бүтүрүшүм керек, эжеке мен бүгүн бүтүрүшүм керек. Мен айтам, шашмай тиге бер, шашпа, жакшына кылып тиг десем, өтө жакшына кылып тигет. Анан сабактан сыртта эле, мына сабак бүткөн эле, анан менден келип кайра сурай берет да ушуну. Мындай кылайм эжеке, мындай тигайм деп мындан сурайт да. Өтө мындай чыгармачылыгы жакшы. Өзү туруп санаган аябай кызыгат. Бул кыз мен Кудай кааласа чебер болом эжеке, ошол үчүн мен ушу туруп сабагына кызыгамын, тигишти жакшы көрөмүн, ошон үчүн мен чебер болгум келет деп айтат. Мухлиса сабактан чыгары менен апасы Ырыс эжеке тосуп алат. Ырыс Балтабаева Мухлисанын тайенеси. Аны 8 айлык кезинен багып алган. Каарманыбыз Мухлиса айына жетпей 7 айлык болуп турган. Бирок 7 жашка чейин башка балдардай эле ойноп, күлүп чоңойгон. Андан кийин ден соолугу начарлай баштаган. Дарыгерлерге кайрылгандан кийин Мухлисанын ден соолугунда бир топ көйгөйлөрү бар экени байкалган. Ырыс апа муну уккандан бери тынчы кетет. Кызынын келечегине самаган жакшы тилектери аны күн сайын кыйнайт. Апа деп ыйласа жөн эле кошо ыйлайм да. Ушу чырылдап ыйласа, ушуну кантип таштап кетем ушул жерге. Анан кийин ойлондум, жок, мен муну кызды таштабашым керек, бери ыйлатпашым керек деп. Келип алып ушу кечке ушу мына ушу айнегинин тушунда отурам. Айнекте мени карап отурат. Ошентип жүрүп анан 2-класс болдук. 2-класска баргандан кийин көнө баштады. Өзү келип, апа, ата, сиздер үйгө бара бериңиздер. Мен өзүм окуйм дей баштады. Мунун бир жакшы ниети, мен чоңойсом иштесем дейт, ишке, жумушка иштеп, окууну бүтүрүп, жумушка иштеп калсам, сиздерди ажыга алып барам деген жакшы ниети бар. Аябай ыраазы болуп, ошол маалда кыйын талкууланып, кыйын ыйлагым келет. Баягы колдору титиреп, мындай неметет, ошого да карабастан кечтелерди саят. Мынандай кечтелерди сайып, мен бир нерсеге жарактуу нерселерге иштетишим керек деп, ушу кечтел немен наулычканы алып алып, өзү сайды ушуну.
Мухлиса апасы атасы болуп Ош шаарында бир бөлмөлүү батирде жашайт. Батир анча чоң эмес, бирок андагы үмүт, мээримге толгон көздөр жана сабырдуулук бөлмөнүн тардыгын билгизбейт. Мында ашкана, уктоочу, Мухлисанын сабак аткаруучу бөлмөсү дагы ушул алакандай батирде орун алган. Неме кылдык да, ушу мектепти билип келип 7 жыл квартирант болуп квартирада жашап окутуп аттык. Ушу мектептин тегерегинен квартира табабыз. Бул жерде бөлмө экен, а? Бөлмөнүн Ошо бир эле бөлмө, ошо бире бериш. окуудан кестерге жардам береби, кандай жардам берет? Окуудан келгенден кийин үй жыйнайт, идиш аяктарды жууйт полный. Анан мен кокустан үйдө жок болуп калсам, же ооруп калган убагымда кадимгидей тамак ашышка да аракет кылып калды. Тамак аш жасайт, апа эмне жейсиз, эмне ичесиз деп тамак кылышка аракети бар да. Бул Ош шаарындагы номер 12 көмөкчү балдар мектеп-интернаты. Мектеп 200 окуучуга ылайыкташкан. Бул жерде туасы аутизм, Даун синдрому жана ДЦП менен төрөлгөн балдар билим алышат. Учурда пандемиялык шартка байланыштуу окуу онлайн түрүндө жүргүзүлүүдө. Окуу жайдын эмгек жамааты окуучулар үчүн 3 декабрь ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелгендердин эл аралык күнүнө карата таланттуу окуучулар арасында онлайн сынак жарыялаган. Сынактын шарттары боюнча катышуучулар ыр, би, сүрөт тартуу жана башка таланттарын кол телефондоруна тартышып, өз мугалимдерине жөнөтүшкөн. Ал эми 30 ноябрь күнү сынактын жыйынтыгы чыгарылып, активдүү окуучулар окуу жайга чакыртылган. Мектепти ушунчалык сагынган балдар мугалимдери менен баарлашып, майрамдык салтанат уюштурушту. Биздин мектепте 200 окуучу окуйт, 30 мугалим эмгектенет, 6 тарбиячыбыз бар, өзүбүздүн врач, медсестраларыбыз бар, өзүбүздүн музыка боюнча бардык класстарга онлайн конкурс уюштурдум. Би, анан ыр, сүрөт, анан баягы чеберчилик боюнча. Каарманыбыздын өзүнүн апасы азыр чет өлкөдө жашап, ошол жакта иштейт. Мухлисанын эң чоң максаты мыкты уус чеберчиликке жетип, тапкан акчасына үй алып, бир туугандары менен бир туракта күн кечирүү. Азамат Боетов, Белик Мусаев, Ош ТВ каналы.